Кыргызымдын жигиттери обонунун автору белгилүү ырчы композитор Тургуналы Нурматов дүйнө салды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти белгилүү ырчы композитор Тургуналы Нурматов каза болду. Маалыматты анын сахналаш кесиптештери ырасташты. Тургуналы Нурматов 1955 Талас облусунун Бакай Ата районуна караштуу Боо Терек айылында төрүлгөн. Ал кыргызымдын жигиттери, той ыры, Жымыңдайт жылдыз аттуу обондору менен атактуу болгон. Биздин эмгек жамаат Тургуналы Нурматовдун көз жумгандыгына байланыштуу жакындарына жана үй бүлөсүнө көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Алдыда Тургуналы Нурматовдун көзү тирүү кезинде берген маектеринен үзүндүнү тартуулайбыз. Ырчынын таскагы 90-жылдарда чыгып, ал жараткан ыргактарды азыркы муунда сүйүү угат. Жайытын сагынбас ат, жаштыгын сагынбас эр болбойт. Жашыңыз өрдү таяган мезгилде артта калган күндөр эске түшпөй коюусу керек. Жаштык десе Талас облусунун Боо Терек айылы, анда калган балалык, жаштык күндөр көз алдыма тартылат. Атам бизди чынчылдыкка тарбиялады. Аябай каттуу кармачу, бирөө менен мушташып, токмок жеп келген күндөрү болушкандын ордуна сабачу эле. Кичине кезимден эле оорой адамдарды жаман көрчүмүн. Классыбызда толук бир бала бар болчу. Бардыгыбызга кыйын сына берчү. Көргөн сайын аны кинодогу терс каармандай элестетчүмүн. 4-класстан баштап ырдап, чыгармачылыкка кызыгуум арта баштады. Мандолина ойноп, анча-мынча ырдайда коюп жүрдүм. 6-класс окуп жатканда атам аккордеон сатып берген. Бала кезде керемет нерселерди көрсөң, укмуштуудай жерлерге барсаң, баары түшүң болуп чыгат эмеспи? Аккордеон алып бергени кыялым же түшүм болуп калбаса экен деп корко берчүмүн. Мектепти аяктагандан кийин Ош педагогикалык окуу жайына тапшырдым. Ал жерде залкар талант Рыспай Абдыкадыров иштечү. Ал мага атадай камкорлук көрсөтүп, талантымдын өркүндөшүнө салым кошту. Андан кийин обологон обондорду жаза баштадыңыз. Студенттик кезде пакта тергенге барчубуз. Окууга тапшырганга чейин апамдын жанынан чыкчу эмесмин. Бир туугандардын ичинен апама өтө жакын мен болчумун. Анткени менден мурун төрөлгөн эки эжем чарчап калып, мени ушунубуз туруп калсын деп атымды Тургуналы койгон экен. Кичинемде көп ооруп, аябай эрки болуп өстүм. Пактада жүргөн учурларда апама болгон кусалыгым күчөп, алгачкы эстейм апа деген ырды жазгам. Кээ бир ырларыңыздын сөзү дагы, обону дагы өзүңүзгө таандык. Көбүнчө кайсы акындар менен иштешчү элеңиз? Бир баш жакшы, экөө болсо андан да жакшы дейт эмеспи? Мен сөзгө аябай баа берчү элем. Акылдашып, кеңешип анан жаратчумун. Эргүү келип калса өзүм дагы калем шилтеп коем. Бир жолу Ошто концерт коюп жүрсөк, бирөө тойго келип ырдап бербейсиңби? Саат 6-да башталат деп калды. Той деген сөздү уккандан кийин жүрөк туйлап, ушул темада ыр жазгым келип, эртеден кечке отуруп той ыры деген ырымды жазып, тушоосун ошол тойдо кескем. Ушул ырымдын өмүрү узун болду. Той гимнине айланып, тойлордо жаңырып калганда кубанып калам. Жалпысынан 60-тан ашык обондорум бар. Чыгармачылыгыңыздын добулбасы жаңырып турган учурлар кайсы жылдарга туш келди? Чыгармачылыктын гүлдөгөн мезгили 90-жылдарга туура келди. Ал учурда биз концерт коюп, жеркебиздин 7 дубанына бардык. 1990-жылы филармонияда 17 күн концерт койгонбуз. Эл агылып келип, жакшы кабыл алган. Концертти бир тууган иним, гипнозчу Бейшеналы Нурматов өзүнүн өнөрлөрүн элге тартуулаган. Ошол учурда чыгармачылыгымдын жемишин таттым десем болот. Түшкөн каражатка Бишкектен, Таластан үй сатып алгам. Эл оозунда элек жок эмеспи? Сиз тууралуу Чубак Сатаев өткөндөн кийин анын ырларын автордук ыр-катары ырдап чыгып атактуу болуп кетти деген сөз айтылып жүрөт. Бул жөн эле айтылган кеп. Чубак экөөбүз 10 жылдай бирге жүрдүк. Бири-бирибизге чыгармачылык шык, түрткү берчүбүз. Ал мага жолуккан сайын, "Туке, сенин ырларың жакшы" дей берчү. Экөөбүз айылда бирге иштеп жүрдүк. Мен маданият үйүнүн орун басары, ал көркөм кеңештин жетекчиси болчу. Тамашалуу ырларды ырдап баарыбызды күлдүрүп калчу. Бир жолу айылда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо болуп калды. Мен Чубакка "Кете берейин, менин кызмат ордум сенден жогору, сен кал" дедим. Ал Туке, клубту кулпу кайтарат, экөөбүз тең кетебиз" деп тамашалаганын ар дайым эстей берем. Экөөбүз бирге жүрүп 2 күн айрылышкан учурубуз болгон жок. Көз өткөндөн кийин элесине арнап "Жан Чубак" деген ырымды жазгам. Тагдырга баш ийбешке арга жок. Башыңыздан көп турмушту өткөрдүңүз. Чыныгы сүйүүгө кезиге албай жатасызбы?
Биринчи жубайымды ата-энемдин кеби менен алгам. Андан 5 балалуу болдум. Балдарым менен катташып турам. Турмуш экен, 2 айрылыш жолго түштүк. Кийинки турмушумдан бир уулум бар. 4 жашка чыгып калды. Чыныгы сүйүүгө кезиктим деп айта албайм. 2-3 жыл өтсүн, анан айтып берем. Тургуналы Нурматов дегенде кыргызымдын жигиттери деген ыр эске түшөт. Ушул ырыңызды намысымдын аркасынан жараттым деп калчу элеңиз. Бир жолу өзбегимдин жигиттери деген ырды угуп калдым. Аябай таасирдүү жазылыптыр. Таасирленет экенсиң. Ошол ырдан кийин эмне үчүн кыргызымдын жигиттери деген ыр болбош керек деген ой пайда болду. Ойлонуп толгонуп обонун жаздым. Анан мыкты текст издей баштадым. Көп акындарга кайрылып, купулума толгон сөздү кезиктире албай жүрдүм. Байдылда Сарногоевке кезигейин деп Ош базардан бозо ичет дегенди угуп, күтүп жүрүп жолуктум. Ал балам жаш кезде жолукканда мыкты сөз жазып берет элем деди. Бир күнү Кыялбек Урманбетовго барып обонду угузуп, сөзүн жазып көрбөйсүзбү дедим. Макул болуп 5-6 жолу кезигип, кеңешип сөзүн жазып бүтүрдүк. Аталган ырдын үстүндө жалпысынан 1 жылга чукул иштегенбиз. Азыр Тургуналы Нурматов кайда жүрөт деген суроо көптү болот. Эмне менен алек болуп жүрөсүз? Бардыгын ден соолук чечет экен. Дениң сак болсо ырдайсың, обон чыгарасың. Азыр тойлорго чакырышат. Ырдап тамадалык кылып коем. Кээде обон жазгым келет. Жубайыма сагарнап ыр жазайын десем макул деп күлүп коет. Учуру келсе жубайыма арнап жакшы ыр жаратсам деген оюм бар. Байкашымча сабырыңызсыз, көкүрөктө көп өкүттөр бар сыяктуу. Ден соолугуң болбосо колуңдан эч нерсе келбейт деген кеп тура экен. Бардык нерсе адам баласынын саламаттыгына байланыштуу. Эч жериң оорубаса, куландан соо болуп, жакшы маанайда жүрөт экенсиң. Бир жериң ооруй калса, эч нерсеге көңүлүң жок боло түшөт. Мына шуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Жогорудагы маалыматтар Тургуналы Нурматовдун көзү тирүү кезинде Суперинфо гезитине берген маектеринен алынды. Шалаакылыктын айынан саат сайын жаш өмүрлөр кыйылууда дейт 26 жашында пневмониядан каза болгон кыздын агасы. Аны ооруканага жаткыра албай 4 күн жүрүшкөн. Бишкек шаарынын Таалайбек Шайымбеков аттуу жашоочусу оор кайгысы менен бөлүштү. Ал билдирүүсүндө саламаттыкты сактоо системиндеги көрүнүшкө кейип, мунун баары өлкөнүн жоопкерчилигин алабыз деп. Бирок иш жүзүндө эч нерсе жасабаган аткаминер, депутат жана башка бийлик бутактагылардын кайдыгерлигинен болуп жатат дейт. Биз башыбыздан өткөргөн окуяны ачыктагандан кийин саламаттыкты сактоо тармагында бир аз жылыш болсо деген тилек дейт ал. Төмөндө Шайымбековдун карындашынын жоготуп алганга чейин көргөн аракеттери баяндалат. Менин карындашым Кундуз Шайымбекова 1994 жылы туулган. Ушул 2020 жылдын 30-июнь күнү өпкөнүн 2 тараптуу пневмониясынан 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек. Кырчындай жаш кезинде бир тууган эң кенже карындашым 26 жашында дүйнө салды. Бардыгы 24-июнь күнү башталды. Карындашым адаттагыдай жумушунан үйгө келип, эс алганы жаткан. Анан 2-3 саат уктап, кечки саат 21:00 алы жок, башы ооруп, дене мүчөлөрүм ооруп жатат деп ойгонду. Аны биз грипп катары баамдап, ага каршы дары ичип, кайра эс алып жаткан. Эртеси 25-июнь күнү баш оорусу басылып, дем алуум оор болуп жатат дегенинен биздин аймакка караштуу поликлиникага саат эртең менен 9:00 терапевтке алып келдим. Ал жактан температура жок экен. Сен үйдөн эле дарыланасың деп бизди кабыл албастан эшиктен эле антибиотик, антивирусный дарыларды жазып берип кетиришти. 26-июнь күнү карындашымдын акыбалы оорлоп баштады. Дем алуусу оорлоп көчөй баштады. Мен тез жардам унаасын чакырсам 1 сааттан кийин келишти. Аларга мен карындашымдын акыбалы оорлоп жатканын айтып, тез арада госпитализация кылуулары керектигин айтсам, алар менин сөзүмдү четке кагып, эч кандай госпитализация жок, үйдөн эле дарыланасыңар деп валерьянка берип кетип калышты. Андан кийин 1 саат өтпөй карындашым мага телефон чалып, мени тез арада үйгө келип калуумду өтүндү. Мен үйгө келгенимде акыбалы мурдагыдан да начарлап кетиптир. Мен аны тезинен машинама салып, Фучиктеги ооруканага алып жөнөдүм. Ал жактан карындашымдын абалы оор экенине карабастан, орун жок деп кабыл албай коюшту. Мен эмне кыларымды билбей, республикалык ооруканага алып жөнөдүм. Ал жактан терапевтик отделение карантинде экенин айтып, жүрөк согуусун, кан басымын текшерип, жөн гана капельница жасап, баары жакшы эле экен деп урология борборуна барып анализ берип көргүлө.
кичине шишип калыптыр. Балким бөйрөктөрү иштебей жатат деп бизди ошол жакка жиберди. Ал жактан да анализ алып жакшы экен деп жыйынтык алдык. Ошентип кайра үйгө жөнөдүк. Үйдөн тез жардам кайра чакырсак, баягыдай эле сөздөрдү айтышты. ПЦР анализ жок. Госпитализация кылбайбыз. Силерден оорлор көп. Силер үйдөн эле дарыланасыңар деп кайра бир укол жасап кетип калышты. Эртеси 27-июнь күнү үйдөн карындашыма капельницаны коюп бердик. Кичине жакшы болгонсуду. Бирок 28-июнга болгон түнү карындашымдын акыбалы начарлап, эсин жоготуп баштады. Түнкү саат 1-де туугандарыбызга чалып чакырып, карындашымды унаама салып ооруканага жөнөдүк. Эң биринчи эле Фучикке барсак, ал жакта эл толтура. Оорукана толуп калды деп эч кимди кабыл албай, эшиктен эле кууп жатышты. Карындашымдын эриндери көгөрүп дем ала албай, атканын көрүшсө да бизди кабыл алышпады. Андан чыгып эле кайра республикалык ооруканага барып өпкөсүн тарттырдык. Аны терапевт көрүп, 2 жактуу пневмония бар экенин айтып, бизди тезинен улуттук госпиталга жиберишти. Бизди ал жактан да эшиктерин жаап кабыл алышпады. Бул жака ПЦР анализ менен гана алабыз деп. Ал жака барсак, аларда обсервация жок экенин айтып, бизди кантка же сокулукка же Воронцовкага барышыбыз керек экенин айтып, бизге канттагы ооруканага жолдомо жазып беришти. Ошентип таңкы саат 4-төрдө канттагы ооруканага жетип барып, карындашымды оор деп баалап, түз эле реанимацияга дем алдыруучу аппаратка кошушту да, бизди мындан ары бул жакка кире албастыгыбызды айтышып, эшикке чыгарып коюшту. Биз телефондон гана карындашымдын абалын билип жаттык. Акыбалын стабильно тяжело деп баалап жатышты. Айлам кеткенде врачтарга акча берейин деп 30-июнь күнү канттагы ооруканага жөнөп баратканымда мага белгисиз номерден телефон чалып, суук кабарды угузушту. Уктуңар беле, карындашыңыз бүгүн саат 8:00 өлүп калды деп. Менин болгон дүйнөм токтоп, эмне дейсиңер? Алло десем, кайрат кылгыла деп телефонун коюп койду. Ошентип бир боорумдан бир заматта айрылып калдым. Кайсы акмак ПЦР анализсиз кабыл алынбасын деген чечимди чыгарды. ПЦР анализди биз ооруп баштаган күнү эле тапшырганбыз. Анысы да 4-5 күндө чыгат экен. 4-5 күндө менин карындашымдын акыбалы саат сайын оорлоп, аягы двухсторонняя пневмонияга алып келди. Ушуну менен эмне айтмакчымын? Биздин бийлик, биздин өкмөт, биздин парламент силердин алсыздыгыңардан, силердин сабатсыздыгыңардан ушундай жаш өмүрлөр саат сайын өчүп жатат. Эмне үчүн эч даярдык көргөн эмессиңер? Эмне үчүн ИВЛ аппараттар, медикаменттер жетишсиз? Январь айында башталган пандемияга эч ак даярданып, баарын алдын алууңар керек болчу. Силердин айыңардан толтура өмүрлөр өчтү. Бардыгы силердин шала акылыңардан. Эми баарын тезинен колго алгыла. Өзү аз элибиздин баарын кырып албайлы. Эгерде кимде ким ооруса, тезинен кыймылдагыла. Биздин үй бүлөнүн жоготуусундай эч кимде жоготуу болбосун. Баарыңарды Аллах колдосун. Менин бул дүйнөдөн өтүп кеткен карындашыма жаны жаннаттан болсун деп дуа кылып коюңуздар. Мындай күндү эч кимиңерге каалабайм. Жүз уктасам түшкө кирбеген окуя болду. Оорубагыла эч кимиңер. Өкмөт, бийлик, силер башыңарды иштетип, жарандарыңарды сактап калуу аракетин тезинен көргүлө деп жазды. Булак Багыт КЖ.